грузчик болуп иштейбиз. 10 саат, 12 саат смешанный единоборство менен да машыгабыз. Смешанный боюнча да спортко деген мындай сүйүүсү болсо убакыт табылат. Атам чынында жашында көп мушташкан көчөлөрдө. Спорт ден соолуктун булагы. Мына ушул спортто деги эле өзүн ар тарапта мыкты алып жүрүп, өзүнүн ийгиликтери менен жалпы кыргыз элин кубантып, кыргыз элинин желегин желбиреткен мушкер Таалай уулу Бексултан менен бүгүн биз кененирээк маек курабыз. Азыр мени Бексултан күтүп жаткан чагы. Бүгүнкү маекти алдыда көрүңүздөр. Спортко алгачкы кадамдарым бул 8 жашыман болгон. Эң биринчи эле спорттун бокс түрү боюнча машыгып баштагам. Кийин күрөшкө өттүк, вольная борьбага. Азыркы учурда смешанный единоборство менен да машыгабыз. Смешанный боюнча да башка өлкөлөргө кыргыздын желегин желбиретип жүрөбүз. Ошол кече жигиттердин, эр азаматтардын майрамына карата 23 февраль күнү Бишкекте Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында профессионалдар арасында бокс боюнча турнир болгон. Ал жакта мен казакстандык мушкер менен беттешкенбиз. Казакстандык мушкердин экөөбүздүн боюбуз жакшы болду. Калыстардын бирдей чечими менен биз кыргыздын желегин бийик көтөрдүк деп айта алам. Борбор калаада 23 февраль мырзалардын майрамына карата атайын бокс боюнча турнир мелдеш өткөн. Анда биздин Бексултан Кыргызстандын желегин желбиретип биринчи орундукту алды. Ал жерде өзүңүздөр дагы алдыда көрөсүздөр. Ал жерде мыкты мушкерлер катышты деп болот. Мына ошонун арасынан сурулуп чыгып баягы байге алыш өтө кыйын болуш керек. Ушул мелдешке канча күн даярдык көрдүңөр? Бул беттешке почти 3 ай даярдык болду. Жакшы сборлорду өттүк. Биз основной мигрантпыз. Москва жергесинде эмгектенебиз, жумуш иштейбиз. Жумуштан сырткары убактыбызды спортко бөлөбүз. Азыр көптөгөн жаштар жаман жолдордо жүрүп кетет. Ошолорго үлгү катары, аларды жакшы жолго чакыруу катары биз спортко чакыруу катары аларга үлгү көрсөтүп, спортко чакырып ар дайым спорт жакка чакырып жүрөбүз. Машыгууларга кандай кылып убакыт табасың? Машыгуулар себеп деген эми спортсмен болгондон кийин машыгуулар тез байма-бай болуп туруш керек, күн санап болуп туруш керек. Убакыт табылабы? Ал жерде биз эмеде грузчик болуп иштейбиз. 10 саат, 12 саат. Андан жумуштан чыккандан кийин эле 8-де жумуштан чыгабыз. Жумуштан чыгып эле сумкабызды ар дайым собой алып жүрөбүз, чтобы ар дайым залга жөнөйбүз. Жумуштан чыгабыз, сразу залга жөнөйбүз. Зал 3 саат болот. Үйгө келип жатканга чейин 12 болот. Если кимде мындай чын ичинде желаниясы болсо, спортко деген мындай сүйүүсү болсо, убакыт табылат ар дайым. Ал жакта мигрант болуп жүрүш деле кыйын. Ал жакта оор жумуш, андан сырткары машыгуу чынында бизге оорго түшөт. Бирок биз өзүбүз ушул жолду тандадык, акырына чейин чыдарганга мажбурбуз. Жакшы. Негизи эле спорттун түрлөрү көп да. Футбол, же болбосо башка күрөш, эркин күрөш. Анан ушул жагын бокс боюнча, ушул мушкер катары ушул спортту тандап калышыңдын себеби эмнеде? Жо башка спортторго көрдүңбү өзүңдү сынап, башка жагынан ушул баягы мушташты тандап калышыңдын себеби эмнеде? Мушташты тандап калганын себеби мен атам чынында жашында көп мушташкан көчөлөрдө, мушташканды жакшы көргөн инсан болгон. Ошон үчүн мени дагы мушташканга үйрөттү десем болот. Мен атам түрткү берди. Чынында спортко мен кичинекейимде өтө деле кызыккан эмесмин. Кичинекейимде ошол коопсуздук тармагына кызыкчумун. Кийин атам түрткүсү менен ушу мушкерликти тандагам. Ошондон кийин жагып калды. Ошондой эле биздин айылда көптөгөн өзүмдүн жакын байкелерим бар. Спорт боюнча, бокс боюнча толтура жактарга барып, кыргыздын желегин бийик көтөрүлгөн. Алар да мага чоң мотивация болгон. Ошол себептен мен мушкерликти тандагам. Мына ошол мелдештерде жеңип,
анан баягы айтып атат го, жеңүүнү да билиш керек, жеңилүүнү да билиш керек депчи. Ошол убакта жеңгенде кандай сезимдер болот? Кыргызстандын желегин көтөрүп, ошол жерде колдоочулар кыйкырып, кол чаап, ышкырып турса, бир өзүнчө бир башкача сезимдер болсо керек, Бизге эң чоң эмоцияны, эң чоң духту берген кыргыз элинин колдоосу. Биз ар дайым кыргыздын желегин бийик көтөргөндө кыргыз элиме чоң рахмат. Ар дайым бизди колдойт. Ар дайым жеңүүнү билген адам жеңилүүнү да билет дегендей. Жеңилген учурларыбыз да болот. Ал кезде кыргыз элин бизди ар дайым колдоп, духту түшүрбө, буйруса кийинкисинде утасың деп жакшы эмоциялар менен бөлүшөт. Ну, конечно, кыргыздын желегин бийикке көтөрүп жеңүү бул биз үчүн башкача бир сыймык. Кыргызстанда болсо анчалык болбойт. Башка өлкөдө кыргыздын желегин бийик көтөрүү бул өзгөчө бир сыймыктануу менен мындай жеткизе албай турган бир сезим да. Рахмат маегиңе. Биздин жаштарга, бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө керектүү маалыматтарды ала алды деп ойлойм. Себеп дегенде мына ошол мушкерликке кызыгып, билегинде күчү бар жаштарыбыз көп, өзүң айткандай. Дагы да болсо мына Бектурсунга кайрылып турсаңар, Бексултанга Бексултан беле? Дагы да болсо Бексултанга кайрылып турсаңар болот. Колдон келген жардам берет, мүмкүн болбосо жол көрсөтүп берет дегендей. Рахмат. Анан жалпы биздин кыргыз элине бир эми өзүңдөн бир куттуктоо болсун кел. Армияга келгиле, кыргыз элин, Кыргызстанды коргогула деген жакшы ниеттерим менен силерге айтарым. Ошондой эле бардык мени колдоп жаткан, мени көрүп жаткан күйөрмандарыма чоң салам айтам. Мен сиздер менен ар дайым биргемин. Бизди кыргыздын мушкерлерин колдоп турсаңар, кыргыздын мушкерлерин сүрөп турсаңар, биз кыргыздын желегин ар дайым бийиктерге көтөрөм. Спорт менен машык кыла, спорт бул ден соолуктун булагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин маекти көрдүңүздөр. Сиздер дагы спортко катышыңыздар, өзүңүздөрдүн күчүңүздөрдү, жалпы эле Кыргызстандын желегин дүйнөгө тааныткан мыкты спортсмендерден, мыкты инсандардан болуңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.